Удум кинодогудай депутат Жамгырчиев терезеден секирип качты делген видео тарады. Жогорку Кеңеш депутаты Эмил Жамгырчиев парламенттин 2-кабатындагы кабинеттин терезесинен секирип качты делген видео тарады. Кадрдан анын терезеден секирип түшүп парламенттин короосунан чуркай качып тосмодон секирип өткөнүн көрүүгө болот. Эсиңиздерге салсак, 2023-жылдын декабрь айында башкы прокурор Курманкул Зулушев Эмил Жамгырчиевди жоопко тартууну сурап Жогорку Кеңешке кайрылган. Ал кылмыш жаза кодексинин чек араны мыйзамсыз кесип өтүү беренеси менен айыпталууда. Бул боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн. Комиссия кечээ күнү ал эми Жогорку Кеңеш бүгүн парламентарийди жоопко тартууга макулдугун берди. Учурда эл өкүлүнүн кайда экени белгисиз. Менин суроом Жанар Кубанычевич, Жамгырчиев каякта? Лидер фракция катары сизге суроом. Жанар Кубанычтын микрофонун жандырыла. Мен каяктан билем. Сүйүн Абдуллаевич, байланышка мүмкүн болбой да азыр. Бүтүндөй мамлекеттик күч органдары издеп аткан болуш керек. Мага жеке өзүмө мындай байланышка чыккан жок. Мен билбейм, чынын айтсам. Жок, бул жерде сиз жаңылышасыз. Биз аны издеген жокпуз. Биз бүгүнкү күндө Жамгырчиевди издеген жокпуз. Так, себеби аны издей турган негиз жок. Аны кармай турган негиз жок азыркы күндөчү. Кантип кармайбыз? Биз аны мыйзамды бузбаса, депутат болуп турса, ошондо биз издеген жокпуз. Эгер силер бүгүн жанагы макулдукту берсеңиздер, ошондо деле издебейбиз, честно говоря. Муну издеп алып келип камай турган кылмыш эмес. Бул өзү келиш керек. Эмил Эркевич, бизди угаткан болсоңуз, келе бериңизди айтып коеюн анда. Айтыңыз, мен гарантия берем, камалбайт. Келсин. Рахмат. Эгер сиз биздин ишмердүүлүктү колдосоңуз, биз чыгарган жарнамалардан кызмат көрүңүздөр. Анткени жарнамадан түшкөн каражат эл ичиндеги көйгөйлөрдүн ачыкталуусуна жардам берет. Урматтуу мекендеш, Ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле Автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Депутат Өзбек Крим төөлүнөн Ташиевди жоопко тартууну суранган. Жогорку Кеңештин депутаты Эмил Жамгырчиев Өзбекстандын Крим төөлү Салим Абдувалиевден жардам сурап кат жолдогон. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Анын айтымында кат бир нече барактан турат. Эл өкүлү криминалдык лидерди алкап Кыргызстандын мамлекеттик жогорку жетекчилерин тартипке чакыруу өтүнүчүн айткан. Камчыбек Ташиевдин айтымында Салим Абдувалиев Жамгырчиев менен жолукканын ырастаган. Эмил Жамгырчиев Өзбекстанда бир эмес 2 кылмыш козголгон. Бири өлкө аймагына мыйзамсыз кирүү, экинчиси алдамчылык боюнча. Депутат Абдувалиевдин жардамчысынын мейманканасында жашап, акысын төлөбөй кидайт этип кетиптир, дейт Камчыбек Ташиев. Урматтуу туугандар, мен муну силерге айтып коеюн. Өзүңөр деле көбүңөр комиссияда бул нерсе бар, комиссия алды, көрдү. Ачык сүйлөгөндүгү бул мындай болуп атат. Бул мынтип ачык сүйлөйт. Бул жерде тиги Айдарбековдо бар, каты мен билемин. Жанагы өзүндө дагы бул каты бар, мына. Бул эменин ким эле жанагы Жамгырчиевдин Салимбай Абдувалиевге жазган каты. Канча барактан турат эле? Бир почти 10 барактан турат да. Өз колу менен жазган каты. Бул Өзбекстандын криминалдык авторитети деп эле ачык эле айтышыбыз керек. Криминалдык авторитетине коргообуз деп биздин башкы мамлекеттик башкы кызматта отурган адамдардын бардыгын жамандап, ошолорго чара көрүүнү суранып, ошо кишиге барып атат. Бул эмне деген акмактык? Мен окуп берейин эгер кааласаңыздар. Эми окуп бергенге көбүрөөк убакыт кетип калат экен. Мен бир-эки жерин айтып берейинби? Бир-эки кызыктуу жерин айтып берейин. Бул жерде айтып атат. Мына дейт, мени дейт, тигил Камчыбек Кыдыршаевич дейт, артыман доомат кылып жүрүп дейт. $180,000 менден дейт өндүрүп, вымогать этти дейт да. Биз мына ушул кылмыш боюнча $180,000 боюнча атайын иш ачып, $180,000 боюнча атайын иш ачып, мунун ата-энесинен, атасынан бирөөлөр келип, Жамгырчиевдин атасынан бирөөлөр келип, биздин атыбыздан
Мен атымдағы айтылған ал жерде. Қамчы Қыдыршаевичке ақша керек болып отады, 180 мың доллар бересіз деп, атасынан вымогать етіп 180 мың доллар алып алышады. Екі бала. Бірі Қадам Жайлық бала, бірі фамилиясы бұл жерде жазылып алыптыр. Фамилиясы жазылып алыптыр. Бірі Қадам Жайлық бала, бірі Сузақтық бала. Екеуі бірігіп, тура алар қайсыл бір малда, шайлауларда біздің тегерегізде жүрген балдар. Біздің атымыздан барып атасынан 180 мың доллар алып алады. Ошонан кейін біз иш қозғап, теге екі баланы алып келіп қамап, 180 мың долларын алып атасына қайтарып бердік. Ошонун негізінде бирөөсү ошол жерде bir bala kim деген Оразалиев деген бала ошол жерде акыркы 10 000 долларын берип эртеси күнү уже камактан бошойм дегенде эртеси эрте менен инсульт болуп анан кийин больницада көз жумуп кетти. Мына Жамгырчиевдин эсебинен ушулдагы болду. Ушуну бул катка жазып атат тигил Салимбайга. Менден де 180 000 долларды ташыйып шинтип вымогать этип алып алды депчи. Мен аны наоборот кайтарып берип атам ага. Так. Анан сырткары бул жерде бир-эки нерсени жазып атат, даже кайрылып атат. Салимбай ака, урматтуу Салимбай ака, сиз деген бүт жерди карап турасыз, сиз деген баарын кармайсыз, Орто Азия баарыбыз баш ийебиз, чоң кичинен баарын баш ийебиз, биздин президенттер дейт. Салимбай ака дейт, Кыргызстандын 30 жылдык эгемендүүлүк болгон президенттер Акаев, Бакиев, Отунбаева, Атамбаев, Жээнбеков, азыркы президент Жапаров баардыгы тең сиздин ак маңдайыңызды дейт. Көрөгөчтүгүңүздү дейт, кадыр баркыңызды жогору баалап, ажоолук такка келери астында сизден сөзсүз түрдө батаңызды алып кетип турушкан дейт. Мына, бул деген эмне деген маскарачылык? Бүт мамлекетти маскара кылып атат бул. Эч качан криминалдык авторитеттерден биздин кайсыл бир президент болсо дагы эч качан барып бата алган эмес. Бата албайт дагы. Так. Мен дагы сиздин эл аралык деңгээлде кадыр баркыңызды бийик сезип, сизден жараткандын ыраазычылыгы үчүн мага жардам беришиңизди суранам дейт. Суранган нерсесинин бири бул ошол Ташиевди дейт жоопко тартып бериң дейт. Ташиевди дейт жоопко тартып, ушуну дейт бир нерсе кылып, помогите его привести к ответственности дейт. Понимаете, мына анын каты турат. Бул каты жалган эмес. Мына Айдарбековде бар, булар окушту, барды көрдү. Жамгырчиев өзү да айтты, ооба мен жазган катым бар деп. Кандай болуп калдыңыз? Ден соолук жакшы болуп калды. Келип бияка дарылансаңар болот экен. Мен да Юруфага баргам, дарын түрүн ичкем. Аягында ситрамон ичип калгам. Калыңдап төшөк жамынып, бутка байпак кийип, башыма баш кийим кийип эле ушинтип калдым менен. Азыр бир кат журкан менен ызып атам. Кудайга шүгүр. Дары алсаңар андан көп кетет экен. Андан көрө ушундан лечение алгыла мына. Денеңер да жумшарат экен. Кан тамырыңар иштеши жакшы болуп калат экен. Денеңер жыргайт экен кыскасы. Мына беттеримдагы кан жүгүрүп, башым оорубай калды. Ситрамон ичип эле жүрчү элем. Мен Кудайга шүгүр ситрамон көрө элекмин. Дары көрө элекмин. Шүгүр келип дарыланып кеткиле. Жакшы экен, аябай жакшы. Жардам берет экен. Суук тийген, гаймарит, жамбаш оору, тизек оорулар бүт эле келип атат, мен өз көзүм менен көрүп атам. Мына мындай тер деген анда-санда чыкчу эле. Азыр былчылдап тердеп атам. Келип дарыланып кеткиле. Рахмат, Алла шифасын берсин. Көрүп атасыздар, ушундай адамдар мына араңыздарда депутат болуп отурса кандай болот бул? Ошондуктан биз ошондо деле биз азыр буган жанагы башка статьяны койгон жокпуз. Ушунда деле биз айтып атабыз. Жок, биз башка статьяны койбойлу коелу, мейли. Аны моралдык жоопкерчилигинен калтырайлы. Ал ошол эле баягы 378 беренени биринчи бөлүгү менен жооп берсин. Мыйзамсыз чек араны өткөндүгү үчүн эле деп атабыз. Вот и всё. То есть биз мыйзамдын талаптарын гана алып келип атабыз. Бирөөнүн артынан түшүп, сиз айткандай бирден депутаттарды сууруп кетели деген оюбуз деле жок. Аны бизге кереги деле жок. Так, бирок мыйзамды бузса, депутат болобу, мамлекеттик ишмер болобу, кызматкер болобу, жөнөкөй адам болобу, жоопко тартылууга милдеттүү. Мен ушуну айтайын дегенде сизге рахмат. Рахмат.
Камчыбек Кыдыршаевич, жаңырээки эки сиздин атыңыздан жана акча добулаган адамдар боюнча анан алдыгы атты эгер колдон келе турган болсо биздин журналисттерге берип таратып ийсеңиз. Анткени көп ушундай жанагындай ушак сөздөр, жаман сөздөр ушулардын артынан угулат да. Андай мен өзүм башыман да өткөн, менин жанымда жүргөн дагы балдардын бири кийинчерээк аферист болуп чыккан. Ал дагы азыр сот амалдарын жүрүп атат анын үстүнөн. Ушундай бирөөнүн атын булгаган, бирөөнүн атын эметкен, жамандаган адамдар ачыкка чыгыш керек деп ойлойм. Рахмат. 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 Кийинки сөз Өмүрзаков Сүйүнбек Абдылдаевичте. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу төрага, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу Курман Токтаралиевич. Биз комиссиянын чечимин уктук. Алишер Ташбаевич өзү да укук коргонгондордун бир канча жыл иштеген. Сиздер абдан терең, калыс, акыйкат изилдеп чечим чыгардыңыздар деп ишенебиз биз. Менин суроом Жанар Кубанычевич, Жамгырчиев каякта? Лидер фракциядагы сизге суроом. Жанар Кубанычевичтин микрофонун жандыргыла. Мен каяктан билем? Сүйүн Абдулдаевич, байланышка мүмкүн болбойт да азыр. Бүтүндөй мамлекеттик күч органдары издеп аткан болуш керек. Мага жеке өзүмө мындай байланышка чыккан жок. Мен билбейм, чынын айтсам. Жок, бул жерде сиз жаңылышасыз. Биз аны издеген жокпуз. Биз бүгүнкү күндө Жамгырчиевди издеген жокпуз. Так, себеби аны издей турган негиз жок. Аны кармай турган негиз жок азыркы күндөчү. Кантип кармайбыз биз аны? Мыйзамды бузбаса, депутат болуп турса, ошондо биз издеген жокпуз. Эгер силер бүгүн жанагы макулдукту берсеңиздер, ошондо деле издебейбиз, честно говоря. Муну издеп алып келип камай турган кылмыш эмес. Бул өзү келиш керек. Эмил Эркиевич, бизди угаткан болсоңуз, келе бериңизди айтып коеюн анда. Айтыңыз, мен гарантия берем, камалбайт. Келсин. Рахмат. Сүйлөп мен али. Рахмат, Жанар Кубанычевич. Себеби жаңы жылдын алдында биз дагы Эмил Жамгырчиевичке айтканбыз. Кел, Эркиевичке кел, бияка өзүң актап айткын деп. Жогоруда Камчыбек Кыдыршаевич айтпады, бул мыйзам, бул берене, бул анча оор эмес кылмыштардын түрүнө кирет да. Урматтуу комиссиянын төрагасы, сиз ал жерде жазып атасыз, Жамгырчиев Орто Азия аймагында белгилүү болгон Салим Абдувалиев аттуу адамдан колдоо издөө максатында аны менен жашыруун түрдө жолугуу үчүн 2022 жылдын декабрь айында Ташкент шаарына барып жолугушкан депчи. Салим Абдувалиев ким ал өзү? Рахмат, Сүйүн Абдулдаевич. Эми сиз ички органдарында көп жыл кызмат кылгансыз, генералсыз. Биз кечээ күнү ДСП болуп, жанагы материалдар келип, биз тил кат бергенбиз да. Комиссиянын мүчөлөрүчү. Ошо кээ бир жагдайларды өзүнүн жанагысы болгону тергөөдүн купуя сыры болгондугу үчүн мен ушу сиздин сурооңузду тергөөчүгө узатат элем да. Эмне үчүн дегенде өзүңүзгө маалым болгондой, жанагы бизде тергөөчү деген түшүнүк бар да. Ал жерде бул тергөөчү 36-биринин негизинде ыйгарым укуктуу кызмат адамы болуп саналат да. Ушул киши өзүнүн купуясы бар жок дегендерди Салим Абдувалиев ким дегенин ушул киши айтып берет. Тергөө жаатына мен айтып коеюн, Салим Абдувалиев ким деп сиз эми билип туруп эле суроо берип атасыз. Жок, мен Камчыбек Кыдыршаевич, мен билем мунучу. Ошон үчүн азыр мен суроо бердим комиссиянын төрагасына. Эми биздин бардык депутаттарды уят кылып атат да, биздин кесиптешибизчи. Барса Өзбекстан президентине барбай ушунча баргандан кийинчи. Мына биз бул кылмышкер, Кайманаты бар, Салимбай Байбатча деп буну бардыгы билишет. Уюштурулган кылмыштык топтун бул мүчөлөрдүн эң башында турган бири Өзбекстанда. Мына биз абдан жакшы уюштурулган кылмыштык топко карата ишти жүргүзгөндөн алар коңшул мамлекетте жүргүзүп жакында кармады. Ошону сиздер мына комиссия мына жерге жазып койсоңуздар болот болчу. Кайманаты бар, Салимбай Байбатча уюштурулган кылмыштык топтун мүчөсү жакында кармалды деп кашан ичине болсо дагы. Себеби бул жерде аз маалымат каражат булактары дагы келип барды угуп көрүп турбайбы? Биз акта караны кара деп айтышыбыз керек. Менде бул жерде урматтуу комиссиянын төрагасы Алишер Ташбаевич абдан суроо көп эле, суроо мен бергим да келбей калды. Сиздердин маалыматыңыздардан кийинчи сиз Алишер Ташбаевич, Эмил Жамгырчиев, биз баарыбыз бир комитетте иштейбиз. Комитеттин аталышы да укук тартиби кылмышка каршы күрөшүү болуп айтылат.
анан өзү ушул жерде чек араны кесип өтүп барып, анан бир уюшулган топтун бул мүчөсүнүн эң лидерине жолугуп келип аяктан жардам сураса, бул эмне деген? Буга жардам суралган нерсе бул башкача. Азыр Камчы Кылычбаев айткан жок, башкача бул биз чечмелесек болот. Уюшулган кылмыш топко эмнеге кайрылышат? Эмне себептен кайрылышат? Маселени чечип бер деп кайрылат. Ошон үчүн биз абдан колдоп жүрдүк эле бул Эмил Жамгырчиевдичи. Көрсө туура эмес иш алып барган экен, биздин кесиптешибиз. Ачык эле айтыш керек, урматтуу кесиптештер, жашырбайчы. Оорун жарышса өлүм машкара дейт. Анан биз айткан болчубуз ага Эмил Жамгырчиевге, сен кел бияка, келип өзүң эгерде туура эмес болсо, туура эмес деп айткын деп. Мына мен лидер фракциянын сөзүн да уктум. Жанар Кубанычтын алдагы таппай атабыз дейт. Эгерде таза болсо келип бул жерге жооп бериш керек болчу. Рахмат, менде башка сөз жок. Рахмат, Сүймек Абдуллаевич. Мен бир нерсени ушул баса белгилеп коеюн, урматтуу депутаттар, силер ушуну билип алсаңыздар. Биз кылмыш ишин козгоп, мына прокуратура козо бергенден кийин Ташкентке барып, биздин следовательдер, оперативниктер, биздин коллегалар менен чогуу ошол тигил ким эле Салимбай Байбатчаны допрос кылып келдик. Протоколдорубуз турат. Аны допрос кылдык. Ал толук бойдон бардык показаниялерин берди. Ооба деди. Ооба, Жамгырчиев келген мага деди. Менден жардам сураган деди. Ошол мамлекеттик чоң кызматтагы адамдарга тартипке салып берин Кыргызстанда. Кыргызстан тартипсиз болуп кетти деп ушинтип жардам сураган. Бирок мен деди Кыргызстанга килгише албайм деп айткам деди. Анан сырткары бул киши айтып атат. Анын жардамчысы, водители айтып атат. Бул биздин Жамгырчиев депутатыбыз. Ал жерге барып жөн эле жардам сурап тияк-бияк кылып келе бербестен, анын ошол Салимбайдын жардамчысын мындай айтканда келететип кетиптир да. Мына ошол ачык айтып атат, Салимбай өзү айтып атат, жардамчысы показания берип атат. Бир нече күн анын гостиницасында жатып, акчасын төлөбөстөн качып кетиптир. Ошондо Өзбекстанда 2 кылмыш иши козголду анын заявлениясы менен. Бири мошенничество, бири незаконное пересечение государственной границы. Мына. Мунун сиз айткандай, биз барып анан показанияларын алып, допросту кылып, следовательдер барып бүт бардыгын эме жасап келдик.